6-7'den кийин өлө түтөйт эле. Шумдук жыты, мусордун жытын элестетип көр, бутулка бүт бары бар да аякта. Биздин мусорубуз жетпей, алар тиги Нарын району ат башынын мусорларында тартабыз. Чөй өндүрүп туруп анан мусорду иштеткен немелерди коебуз деген ал деле коелу эле. Нарын шаарындагы таштанды төгүлө турган жайдын иштеп баштаганына дээрлик 40 жылдан ашты. Аталган жай Нарын районунун эмгекчил айыл өкмөтүнүн ижарага алынып, жылына 76.600 сом төлөнүп келет. Шаар боюнча 14 таштанды чыгаруучуна полигонго тынымсыз каттап турат. Таштанды талаасына жакын жайгашкан Москва аймагынын тургуну Айнура Саскеева аталган жайдан чыккан түтүн кышы жайы дебей түтөп, аны менен келген жыт үйдүн ичине чейин кирип, ал турсун сыртта жайылган кийимге да сиңип кетерин айтат. Ал ошондой эле чоң кишиден баштап жаш балдарга чейин түтүндүн зыяны тийип жатканын кошумчалады. Бир эле күн болбой калбаса так, күндүз вообще кир жай албайбыз. Жыттанып калат да, сасып калат, өлө жаман. Анан балды элдердин деле ден соолугуна начар болуш керек. Түтүн кирет да дем алабыз, үйгө кирет. Кышында болсо үйдүн түтүндөрү от жагат да. Анан тиякты койгондо кечинде жыттанат бир түтүн келет да. Мисалы андай түтүн үйлөрдөн чыкпайт. Эртең менен ачасың, түштөн кийин кечинде вообще ача албайсың. Кечинде невозможно да негизи. 6-7'den кийин өлө түтөйт эле. Шумдук жыты, мусордун жытын элестетип көр. Ал эми аталган жайдын дагы бир тургуну Анаркүл Исманкулова бул маселе боюнча буга чейин бир катар бийлик өкүлдөрү келип, таштанды талаасынан чыккан түтүн боюнча иштерди жүргүзүп, көзөмөлгө алабыз деп билдирген. Анткени менен арадан 6 жыл өтсө деле айтылган сөздүн бири да жок. Маселе өзгөрүүсүз бойдон калганын айтууда. Биринчи эле пластмассан жыттар келет. Андан кийин отуруп эле кадимкидей эле түтүн. Кернейден чыккандай эле түтүндөр каптап, ана шаар ичине кирет. Анан балдар жөтөлөт, өзүбүз деле тамагыбыз какышып, ятан көрү ушуну чечсе болот эле мээрдейбиз. Бул полигонду жоёбуз, полигонду көмүп туруп, анан бирдеме курабыз, үстүнө гүл тигебиз эле, чөй өндүрүп туруп, анан мусорду иштеткен немелерди коебуз деген ал деле коелу эле. Ал айтылганына 5-6 жыл болду. Таштанды талаасындагы маселени чечүү үчүн шаар мэри Канболот Тутуев жеке ишкерлерге атайын муниципалдык ишкана ачып берген. Аталган ишкана таштанды калдыктарын күйгүзүүчү завод куруп, андан бөлүнүп чыккан газ менен Нарын шаарын камсыздап, таштанды жетпей калса, башка да райондордон алып келишмек болгон. Ал ишкана жакында шаар мэрине Европадан $50 миллион которулат деп айткан. Европадан буларга $50 миллион бөлүп беребиз деген бир банктын кагазын көтөрүп келишкен бизгечи. Эгерде бул ишке ашып кала турган болсо, мусор боюнча таптакыр маселе жоголот да. Анда биздин мусорубуз жетпей, алар тиги Нарын району ат башынын мусорларында тартабыз. Ошону менен тиги заводубузду иштетебиз. Эгерде мусор жок болсо, завод көмүр менен да иштей берет экен. Көмүр жагып, газ чыгарып дегендечи. Шаар мэри аталган ишкана менен эки тараптуу келишим түзгөндүгүн, бирок анда заводдун куруп бүтүү мөөнөтү көрсөтүлбөгөнүн, болгону жакшы үмүт артып турганын кошумчалады. Муну менен айтылган заводдун курулушу да, курулбай калышы да белгисиз бойдон калууда. Максат Боронбаев, Бейтарап, Нарын облусу.